Үстүбүздөгү жылдын 12-августунда Боом капчыгайында жолго топурак аралаш шагыл түшүп, унаа жол бир канча саат жабык турган. Ошол учурдан пайдаланып, жолдун ачылышын күтүп жатышкан жүргүнчүлөргө тамак ашын 2 эсе кымбат сатышкан соодагерлер да болгон. Мына ошолор тууралуу биринчилерден болуп элдик кабарга маалымат жөнөткөн 22 жаштагы Толгонай Таалайбек кызы август айынын жеңүүчүсү аталды. Белегин алып кетүү үчүн кеңсебизге баш баккан Толгонайды кепке тарттык. Ошол айтсаңыз, Боом капчыгайында ошол шагыл түшкөн учурда сиз каяктан келаттыңыз эле бул кабарды элдик кабарга кантип жөнөтүп калдыңыз? Мен өзүм негизи эмгек өргөсүндө болчумун. Көлдө эс алып жүргөн болчумун. Анан өзүмдүн эмгек иргим бүткөнүнө байланыштуу шаарга келатып, анан тыгынга учурап калдым да. Аябай суу аткан маяктан өрүк алып келаткандар дагы өрүктөрүн чыгарып алып сатышты, бирок мен тарткандан уялдым аларды. Анан сразу эле берки суусундуктарды тартып жибердим да, бирок өзүм суусундук алып иштедим, ошактан 2-3 эсе кымбат сатышты. Ошактан тыгын болгонуна байланыштуу артка же алдыга жыла албайт машиначы. Ошону блоктоп көтөрүп келип атышты да. Анан ошактан сразу эле же антенна жок жибергенге эптеп улам бир жерге чуркайм, кайра бир жерге чуркайм, ошентип интернетим вообще тартпайт да. Анан ошентип бирок жибербейдим да. Интернети жок эле, мындай эле жибердим, бир галочка кетти. Анан Боомдон чыккандан кийин анан уже кетти да. Элдик кабардын жеңүүчүсү аталуу оңой бекен? Бактылуу болушум керек деп кой. Ар бир адамга буйрук айтпош керек, бирок мага буйругандыр да. Кубанычтасызбы? Аябай кубанычтамын. Мен как раз өзүмдүн кабинетимден келатып, начальникке кирип баратканда чалды да, байкечи. Анан кирип баратып эле сүйлөшө бердим да, что суперинфо дегенде сразу билдим да, бирок бир чет ойлоп кеттим да, мындай жанагындай учурлар болот го, чалып, анан единица салып койгулады. Ошондойго да попадать этип калгам да менчи. Анан ошол учур ушундай болду го деп ойлодум да, бирок анан кирип эле ким чалды, бир нерсе утуп алдым дедим да начальнигимечи. Анан айтсам эле данныйларың сурадыбы, паспортуңдун номерлерин сураса айтпа, данныйың бербе деди да сразу эле начальнигим. Анан жок, берген жокмун, бирок сураган да жок менден дедим да. Анан кайра байкеге чалдым өзүм. Уже чын элеби депчи, ишене албай атам депчи, кайра чалсам ооба чын эле деп айтты да. Айтсаңыз, ошо өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ким болуп иштейсиз? Өзүм мен сметалык бөлүмүндө иштейм. Не иш аткарасыз? Смета боюнча жана сметаларды түзөбүз, письмолорго, каттарга жооп беребиз. Ошондой Рахмат, анда жеңишиңиз менен сизди куттуктайбыз. Бул Супер KG порталынан сизге заманбап смартфон береке, жакшылыгыңызга колдонуп жүрүңүз. Чоң рахмат. Кудайымдын буйруган экен бул. Ар бир эле оюнчуга буйрусун деп айтмакмын. Анан оригиналдуу ошол эле учурда биринчилерден болуп жөнөтүшсө, менин оюмча суперинфо андай ойлорду четке какпайт болуш керек. Чындыгында Боом капчыгайындагы кырсык тиешелүү министрликтердин алсыздыгын даана көрсөттү. Ага жолго түшкөн шагыл аралаш топурактын 1 суткадан өтүп араң тазаланганы жана тыгында тургандарга суусундук жеткирүү иштеринин алгылыктуу жүрбөгөнү далил. Ошондой эле соодагерлердин тыгында тургандардын айынан пайда табып калууну көздөп, товарларын 2 эсе кымбат сатканы да ойлондурбай койбойт. Анткени ата-бабаларыбыз жолдон жолоочу көрсө, үйүнө чакырып, кымызын сунуп, ак дасторконун жайчу эле. Мындан улам кыргызга тиешелүү асыл сапаттар кайда деген ойго аргасыз жетеленесиң. Эсиңиздерде болсо, быйылкы жазда Супер KG порталынын соңку кабар бөлүмүндө элдик кабарга WhatsApp же Viber аркылуу кабар жөнөтүп, ай сайын заманбап смартфон утуп алыңыз аттуу сынак тартылган. Бул убакыт аралыгында окурмандар турмуштук көйгөйлөр, мыйзам бузуулар, ар кандай иш-чаралар боюнча көптөгөн кабарларды жөнөтүштү. Редакциялык кеңештин чечими менен апрель айында Созак районунан Чымберди Жанышев аттуу 10-класстын окуучусу жеңүүчү болсо, май айында Оштогу үй кожойкеси Сабира Казанбекова жеңүүчү деп табылган. Июнь айынын жеңүүчүсү Орусияда иштеген Алина Мустапакул кызы, июльда Байысбек Жеңишбек уулу болгон.